Hazreti Umar radhiyallahu anhu, qarаңыздар, Umar radhiyallahu anhu ошонун доорунда чума оору жүрөт. Мындан дагы билесиздер, канчадайын жандарды кыят, канчадайын жандарды кыйган оору бул. Өтө коркунучтуу оору. Бир шаар айыл болуп, үй-бүлө кырылып калган учурлар болгон да. Бирок азыркыда паника болгон эмес. Азыркыда адам өзүнүн духун чүрүп, мусулмандар өзүн жоготуп койгон эмес, урматтуу туугандар. Азыркы күндө бизге тилекке каршы ушундай абалга түшүп калып атабыз. Сахабалар доорунда да болгон, бирок алардын амалын караңыздар. Умар радhiyallahu anhu бир нече сахабалар менен бир шаарга сапар аттап жөнөгөндө, ага кабар жетет. Ал шаардын башчылары айтат: "Эй, Амирул Муъминин, момундардын башчысы Умар радhiyallahu anhu, сиз бияка келбеңиз. Бул жерде ушундай чума деген оору жүрүп атат, бияка келбеңиз" деп кабар жеткиргенде, Умар радhiyallahu anhu ошо сахабалар менен кайра артка жөнөйт. Ошо шаарга кирбейт. Анан айрым адамдар айтат: "Эй Умар, сиз эмне Алланын тагдырынан качып атасызбы?" дейт. Алланын тагдырынан качып атасызбы? Мындайча айтканда, эгерде оор жазылса ооруйбуз, тагдыр жазылбаган болсо оорубайбыз го. Эмнеге коркуп биз кетип атабыз деген сөздө айтылганда, Умар айтат: "Мен Алланын бир тагдырынан экинчи тагдырына кайтып жатамын" дейт. Алланын бир тагдырынан экинчи тагдырына кайтып жатамын. Мына караңыздар, ихтият кылган. Пайгамбарыбыз айткан, менден кийин эң кайсыл адам пайгамбар болот десе, Умар радhiyallahu пайгамбар болот деп айткандар. Анын ыйманы, бүткүл үммөттүн ыйманын бир таразага коюп, экинчи жакка Умар радhiyallahu ыйманы койгондо басып кетет Абу Бакр радhiyallahu башка. Басып кете турган адам ушундай кылып атат, этиятчылык кылып, Алланын тагдырынан башка бир тагдырына мен кайтып жатам деп айтып жатат, урматтуу туугандар. Караңыздар. Демек сахабалардын жашоосу, сахабалардын кыймыл аракети айткан сөз биз үчүн үлгү. Бизге окшогон жөнөкөй адамдар демек бул бардык асбаптарды колдонобуз, бирок алардын сахабалардын таянчы Аллага болгон, ошол сыяктуу биз дагы Аллага таянабыз, урматтуу туугандар. Ошондой эле дагы бир окуяны айтып кетсем, Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын алдына бир сахаба келип, улоосун, байлабай туруп төөсүн. Пайгамбардын алдына келет дагы, анан байлап кирдиңби деп сураганда, жок, байлабастан кирдим. Улоомду Аллага тапшырып койдум, Аллага тобокел кылдым деген сөз айтат. Пайгамбар айтат, сен байлап койгун, андан кийин Аллага тобокел кылдың дейт. Демек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыска сөз сүйлөгөн, бирок өтө терең маанилүү сөз сүйлөгөн, урматтуу туугандар. Ал деген эмне дегени? Эгерде караңыз, байлабай койгондо, мисалы улоосун байлабай койгондо, бул мажбур, аргасыз Аллага таянат. Алла жоголуп кетпесе экен, кетип калбаса экен деп. Бул мажбур, аргасыз Аллага таянуу, таваккал деп мындайча айтканда. Бирок байлап туруп, жипке таянбастан, жип кармап турат деп таянбастан Аллага таянса, Алла Таалага таваккал кылса, мына чыныгы таваккал ошол. Ошол сыяктуу эле ушул саарда, урматтуу туугандар, биз бул бардык жанагындай тазалык асбаптарга таянбастан, бирок кылабыз, кылып туруп, ушул асбаптар сактайт, ушул асбаптар оорудан алсыдат, айыктырат дебестен Аллага таянсак, мына момундун чыныгы таваккал, момундун Аллага таянуусу, урматтуу туугандар. Демек, сиздердин баарыңыздарды тең ушул жолго чакырамын, урматтуу туугандар. Бардык өкмөттөн биздин бийлик тараптан айтылган шарттардын баарын аткаралы, баш ийели, ушул гигиеналык жана тазалык асбаптарын баарын колдонолу, биз социалдык аралыктарды сактайлы. Ошо менен биргеликте, бирок урматтуу туугандар, биздин жүрөгүбүз тоо болуш керек. Момундун жүрөгү Алла Таалага алсыз момун жакпайт дейт, караңыздар. Алсыз момун караганда, хадис айтылат, алсыз момун караганда күчтүү момун Аллага сүйкүмдүүрөөк дейт. Эми күчтүү, сиз мейли күчүңүз мындай физикалык жактан күчүңүз жок болсо дагы, бирок кичине адамдын өзүнүн жанагындай эл жүрөктүү болуш керек да бир аз. Туурабы? Жүрөгү жогору болуш керек, ал момунчу. Демек, биз ушундай күчтүү момун бололу. Аллага таяналы, этиятчылык кылып бардык асбаптарды колдонолу. Тескерисинче жанагындай өзү депрессияга батып калып, өзүнүн ойго батып калып, кыйынчылыкка батып калган, ойго батып калган адамдарга жардам берели, алардын мындайча алар духун көтөрөлү да, мындайча аларгачы жардам берели. Момун качан ушундай алсыз болчу эле? Качан ушундай шүмшүрөп ыйлап жатып калчу эле? Жок, мындан да кыйынчылык күндөр, кыйын күндөр өткөн, мындан кыйын оорулар өткөн. Бирок ошолордун баары тең момундар. Сабырдуулук менен Алла тараптан болгон жардам менен жеңишкен. Ошого Аллага үмүт кылалы, Аллага дуа кылалы, Аллага кайрылалы, урматтуу туугандар. Сиздерге айта турган сөзүм ушул. Жалпы элибизге Алла Таала, жерибизге, мусулман журтуна Алла Таала баарына тең толук шифа камил берсин, Алла Таала ар түрлүү бале кырсык, жаман сөз, жаман көздөрдөн Алла Таала сактасын баарын тең.
биздин элибизди жерибизди мусулман калктын барына болтула. Ушул нерсени сиздерге кылайын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.